жогорку окуу жайлар ошол мурда ар бир предмет боюнча, багыт боюнча кандай даярдап келсе, ошол улантып эле келатат. Акыркы мезгилдерде мына ар түрдүү деңгээлде ошол министрлик тарабынан уюштурулган талкууларга ошол жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү дагы мектепке чейинки билим берүү баардыгынын өкүлдөрү чогулуп талкууларды жүргүзө баштадык. Бул жакшы жашаан. Биз университет катары ушул университеттин ичинде талкуулап, ушул бүгүнкү мисалы үчүн акыркы бүтүрүүчү курстарыбызга ушу 12 жылдык жөнүндө кандай маалымат берип үлгүзүп калабыз. Экинчи курстарыбызга дагы 2 жыл бар, ага кандай маалымат берип калабыз. Быйылкы биринчи курстарыбызга эмнени айтып, эртерээк ошол эртеңгүсү күнү барганда уже 12 жылдык мектепке түшүп кала турган болуп аткандан кийин билгенибизче ошол жок дегенде бул эмне жөнүндө болуп атат, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошону бергенге аракет жасап атабыз. 12 жылдык мектепте бир топ предметтердин биргелештирип окута турган сабактар пайда болот деп айтылып атат. Мисалы ошол эле сайенс деген предмет боло турган болсо, ал жерде химия, биология, физика үч сабактын биргелешкен, башын бириктирген бир сабак болот деп атат. Демек биз ошол буга чейин мына биздин бүгүнкү даярдап аткан мугалимдердин көбүнчө өзүнчө химик, өзүнчө биолог, өзүнчө физикал даярдап аткан болсок, биз тез арада мугалимдерибизди ошол бир багыттагы предметтерди ошондой 4 жылдыкка байлап туруп, ичинде ошол үчөөнү тең мыкты өздөштүрүп, мугалим катары даяр боло турган кылып даярдайлы деген биринчи максат болуп атат. Биз мектептин мугалимдиги деген магистратурага келгенде деле кайсы бир математиканы, кайсы бир педагогиканы окутуп атабыз дагы. Бирок мындай бир мыйзамдуу түрдө бүгүн бир эле физик мугалим бакалавр деген бар мектепте. Ошол эле физик мугалим магистрды да бүткөн болсо, экөөсү эмнеси менен айырмаланат дегенде бүгүн так жооп бере албайбыз да. Мисалы үчүн ошол мектептин мугалимдеринен сурасаңыз айтат, 50 сом айлыгы көп болот экен, ошон үчүн магистратурага окудум, ошон үчүн мен магистратураны бүткөнмүн деп айтышат да. Бирок биз андай кылганда туура болбой калат. Биз бакалаврды бүткөн кишилер мындай жөндөмдөргө ээ болуп, магистратураны бүткөндөн кийин дагы мындай жөндөмдөр кошулуп, анан кийин толук кандуу мугалим болду дегенди айтышыбыз керек болуп атат да. Бүгүн азыркыдай бөлүштүргөндө биз ошол даярдоо учурундагы жоопкерчилик дагы так бөлүнө турган болуп атат да. Мисалы, кийин жаман начар мугалим болуп калса, муну педагогдор начар кылдыбы же адис катары начар кылдыбы деген так аныктап алганда болот. Мисалы, эгерде эсебин чыгара албай атса, демек ал бакалавр деңгээлин начар окуду. Эгер мыкты каалаган эсебин чыгарып, бирок окуучулар менен тил табыша албай атса, демек буга магистратура күнөөлүү деп биз жоопкерчиликти жүктөгөнгө да жакшы болуп атат да. Бир доомат айтып атат, мен ушул сунушту бергенде, азыр эми мектепте мугалимдер жетишпей атпайбы? Мугалимдер жетишпей атса, аны сен жөнөтпөй дагы 1,5 жыл алып жүргүң келип атабы? 4 жылдан кийин университетте дегенде. Эми мисалы үчүн муктаждыкка жараша биз ошол магистратурадагы программаны мындай толук мектеп менен байланыштырып кылыш керек деп атам да. Керек болсо постоянно мектепте окуш керек ошолор. Баягы биз медиктерди бүткөндөн кийин ординатурага, интернатурага жиберип, алар 2-3 жыл мектепте больницада жүргөндөн кийин гана анан врач болгонго укуга болуп атпайбы? Вот ошол сыяктуу кылып, муктаж жерлерге аларды алып барып, керек болсо ошол окуткан кафедраларга чейин ошол мектептерге көчүрүп барып, ошол жерде жүрүп, ошол жерде окута турган кылып тарбияласак, ал маселе деле чечилет да. Дагы бир момент бар. Мисалы, бизде дагы бир университеттеги көпчүлүк учурда ошол студенттер дагы ушинтип көп арызданышат. Биз кайсы бир адис бололу деп келсек, бизге келгенден баштап эле кайра эле биз мектепте окуган предметтерди кайталап окутуп атасыңар деген дагы маселе бар да. Анан мен айтып атам, азыр эгерде биз 12 жылдык мектеп өтө турган болсок, ошол сабактардын баардыгын 12 жылдын ичинде мектепте бүтсүн. Биринчи мектептердин 12 жылдык мектептин бүтүрүүчүсү эгер 28 жылы бүтө турган болсо, 28 жылы биз биринчи курска кабыл алганда мүмкүн биз бакалаврды 3 жылдык бакалаврга кабыл алалы.
ошондо баягы ата-энелер мектепте дагы көп жүрүп калат экен деп атпайбы? Ошол жагдан дагы менимче утуп болот дагы. 12 жылдыкты бүткөн балдарга биз баягы жалпы предметтерди берип отурбастан дароо жанагы настыки 2-3 предмет бириккен мыкты адис катары окутуп, анан бүтөр менен магистратурасын 1,5 жылда бүтүрсөк, анда уже 4,5 жылда эле мугалим болуп калганга мүмкүнчүлүк бар да. Магистранттарды даярдай турган өзүнчө структура болсо, структура бир эле ошолорду күтүп отурбайт, жанагы 4 жылдык келгенде дальше окутабыз деп. Мисалы үчүн өтө көп опыт бар. Мисалы программист деген адистикти бүткөн дагы барып мектепке информатик мугалим болоюн десе, жок, сен мугалим эмес экенсиң деп биз аны албайбыз. Же болбосо юриспруденцияны бүткөн дагы мектепке барып коом таануу же баягы укук деген сабактардан берем десе, жок, сен мугалим эмессиң дейбиз да. Жанагы 1,5 жылдык магистратура программага ошондой диплом менен каалаганы тапшырганга окууга алыш керек дагы. Булар параллельно ошол переквалификация кыла турган кошумча педагогикаларды окутуп бере турган дагы бир университеттердин алдындагы структурага айланыш керек да. Мүмкүн аларды 1,5 жыл эмес, эгерде башка адистикти бүтүп, анан мугалим болом дегендерге аны 2 жылдык магистратура кылып коюшубуз мүмкүн. Эгерде мугалим, математика мугалими дегенди бүтүп эле ошонун магистратурасына барса 1,5 жыл, эгер башкадан бүтүп келип ошол эле магистратурага келсе, анда 2 жылдык программа деп туруп, кошумча бираз кошуп окутуп туруп, анан экөөнүн тең бирдей статустагы мугалим кылып даярдасак болудай да. Ошондо биз кээде ушул магистратурага баягы өткөндөн кийин акырына чейин барыш үчүн азыр мыйзамдык деңгээлде ушул бүгүнкү бакалаврлар мектепке барып атат да бүтөр менен. Дагы быйыл баштасак, мисалы дагы 4 жылдан кийинки бүтүргөндөр уже мектепке барбай турат деген бир министрликтин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде, мүмкүн закондун деңгээлиндеги кичине өзгөртүү киргизиш керек болушу мүмкүн. Себеби биз эгер баштасак, баардык Кыргызстандагы университеттер ошондой башташ керек да. Андай болбосо балдарга баары бир эртирээк өтө эртирээк кеткени жакшы деп бери жакта жүрө бериши мүмкүн да. Вот ошону мен азыр министрликке сунуш кылып атам. Ушундай жасаш үчүн бир ушул момент бар. Ушуну өзгөртүшүбүз керек. Алар эгер 4 жылдык грант алып бүткөндөн кийин магистратурадагы 1,5 жылдыгы дагы сөзсүз бюджеттен бүтсө, ал дагы бюджетте дальше улантылыш керек да. Вот ошол нерселерди бир укуктук негизде эгер тактап койсок, менимче мунун келечеги жакшы болот. Азыр өзгөчө басым жасалып атпайбы? Эми каалайбызбы, бир мезгилдер өттү. Такыр мугалим жок учурлар болду. Ошол мезгилде ар түрдүү мугалимдерди биз ишке алып алдык. Бүгүн мына бүгүнкү эң мыкты кызыл диплом менен бүткөн кыргыз тилчи дагы бүгүнкү мугалим катары бүгүнкү талапка жооп бербейт. Себеби бүгүн уже тилди деңгээлде окутуш керек болуп атат. Орус тилчиси болобу, англис тилчиси болобу, баардыгы кайрадан окутканга муктаж да. Жанагы мен айткан институт ошол багыттардагы баардык мугалимдерди керек болсо квалификациясын жогорулатып, кайра даярдап, кайра өзгөртүп, мисалы үчүн биз бир кадрды даярдап жибердик да, ошонун аркасынан түшүп, кайра чакырып, сага биз могул жерде окутпай койгон экенбиз, берке кайра могул жерден келип окуп кет дегендей бир структурага айланыш керек.